Белгилүү ырчы Нурлан Насип өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген пост менен бөлүштү. Буйруса баары жакшы болот деп ишенем. Кыргыз элибиз аман-эсен ушул илдеттен кутулуп чыгып кетсек экен. Анча-мынча интернетте маданият өкүлдөрүнө тийишкен ичи бузук арам адамдарга теңелгим келбейт. Кандай үйдө жашайбыз, кандай машина айдайбыз, чачыбызды кырабызбы? Алар кимдин өзүнүн иши жана мээнети, эмгеги. Жаратканыбыз ар бирибизге маңдайга эмнени жазса ошону көрүп Кудайга шүгүр кылып жашайлы. Ушул эстафета магы узаткан Анжелика Кайратова, Official, Максат Таранов, Данияр Эрматов, Улук Сапаров досторума узатайын деп жазып чыкты. Белгилүү ырчы Асель Кадырбекова өзүнүн Instagram баракчасына мындай деген пост менен бөлүштү. Азыр дүйнө жүзүнө мындай кырдаалда кыргыз элиме чыдамкайлыкты тилеп кетет элем. Бүт медицина кызматкерлери өздөрүн тобокелге салып, элге жардам бергени жүрөктү жылытат. Биздин да медицина кызматкерлери ушундай кырдаалга колдорунан келген жардамдарын берип жатышат. Тазим кылабыз баарыңыздарга. Ошондой болсо да Ош шаарында медицина кызматкерлерин мажбурлап иштетип жатышат экен. Кетсеңер акы төлөбөнчү эс алууга, үй шартыма байланыштуу деп арыз жаздырып жатышыптыр. Пенсияда болуп иштеп жаткан кызматкерлерди зона риск деп кетирбестен, кайра иштебесиңер келип арызыңарды жазып кеткиле деп коркутуп жатышат экен. Мамлекет башчы бүт медиктерге айлык акылары сакталарын айтканын кулагыбыз менен уксак да, кээ бир жетекчилер башынан бирге буйругун аткарбай, өз башынча болгону бизди дагы деле болсо коррупция токтой электегин билдирет деп жазып чыкты.